Эми менин грамотный деген сыпатты үмүттөнгөнүзгө рахмат. Бирок мен эми өзүм өтө деле грамотный деп сезбейм. Мен мындай деп айтат элем, эми азыр буну баардыгы мындай танат да. Азыркы саясатчылардын арасынан президенттик гонканын фаворити Садыр Жапаров экен. Буну каршылаштар да, Садыр Жапаровчылдар дагы ушуну айтат. Кече күнү Өмүрбек Черкешевич Текебаев азыркы эң оппозициячыл болуп атпайбы Садыр Жапаровго? Азаттыкка берген интервьюсун көрдүм, ал дагы ошентип айтып атат. Ишеним бар дейт элдин Садыр Жапаровго. Эксперттик көз караш менен алып көрсөк, Садыр Жапаровдо азыр мандат доверие дейт да, элдин ишеними аябай күчтүү болуп турат да. Жарым жыл, бир жыл Садыр Жапаров кандай гана мындай жалпак тил менен айтканда косяк кылбасын, эл кечирет. А бирок бир жылдан кийин эгерде туура эмес жол менен кете берсе, анда эл бурулуп кетет. Катуу сурак кылат. Эгерде туура жолдо кетсе, дальше кубаттайт и колдойт. Азыр бир жылдык бунун лимити бар. Кандай гана косяк кылбасын, эл колдоп турат. Эмне үчүн дегенде эми Садыр Жапаров мындай элдин арасынан сурулуп чыккан киши болуп түшүнүк болуп калды да. Жалпысынан эл бизде тилекке каршы жакырчылыкта жашайт, кыйынчылыкты башынан өткөрөт. Гастарбайтер болуп Россияда канчасы иштешет. Мен деле туугандарым аябай көп, айлык туугандарымчы. Москвада, Салихардта, Томсто. Анан кийин Садыр Жапаров башка саясатчылардан айырмаланып, саясий куугунтуктун эң катуу формасын көрдү да. Андай жаманчылыкты көргөнгө Кудай анын бети ары кылсын, саясатчылар эмес, любой эле жарангач. Ошол дагы лимит доверияны өстүрдү да, чоңойтtu. То есть элдин боор ачуу сезими болду да, ушул татыктуу дегенчи ушунчаны башынан кыйынчылыктан өткөрө деп. Ошончу буда азыр өзүнө лимит доверия бар. Мындайча айтканда, Кудай ушундай исторический шанс берди да буга. Анан ар бир революциядан кийин биз деле эмес, дүйнөлүк тажрыйбада элдин мындай жакшы нерсе болот деген ишеничи пайда болот да, үмүт. Даже эң мен деген скептиктерде дагы үмүт пайда болот. Мүмкүн эми жаңылануу болобу деп. Ошончу мен билбейм ким президент болот, аны эл чечет. Бирок эгерде Садыр Жапаров президент болуп шайланса, башка президенттерге караганда бунуку 100 эсе жоопкерчилик чоң да. Бул адашканга укугу жок да. Эгерде туура эмес жолго кетип, мурунку президенттердин каталарын кайталап турган болсо, анда билбейм, анда үмүт такыр өчөт да элдикичи. Анда эл жакынкы 10-15 жылда эч кайсы бир саясатчыга ишенбей калат. Ошончу Садыр Жапаровдо ишеним менен кошо жоопкерчилик өтө чоң. И у него айтат го, у врачей нет права на ошибку деп. Мен фразеология кылсам айтат элем, в случае с Садыром Жапаровым у врачей есть право на ошибку, а у него нету права на ошибку, да? Ошончу. Сизге өзүңүзгө азыркы Садыр Жапаровдун кылып аткан реформалары негизичи өзү канча 15 күн премьер-министр болуп иштеди да, и президент болупчу. Ошол 15 күн ичинде да кылган жумуштары көзгө көрүнүп калды го. Демек сиз өзүңүздүн атыңыздан колдойсузбу Садыр Жапаровду? Эми мындай да. Мен азыр Конституциялык кеңеш менин мүчөсү катары бирөөнү колдойм же колдобойм десем, сразу массалык маалымат каражаттары туура эмес трактовка кылат да. Мен Конституциялык кеңеште мүчө болуп турганыма байланыштуу азырынча эч кайсы бир өзгөчө кандидаттарды реклама кылып айтканым туура эмес болуп калат. Жалпысынан алып караганда мындай независимо көз карандысыз мындай алып караганда азырынча бир дагы чоң ката кыла элек деген ойдомун. Демек иштери жабылат сизге,